Кызды каалашынча зордуктап, ал аз келгенсип тирүү коюп жиберсе макул эле. Өлтүрүп, анан алып барып көмүп койсо, бул кандай адамдын жан дүйнөсүнө, мунун атасына өтө таң калам, кандай удар болуп жан дүйнөгө тиет. Эч оңолгус жараны берип койгон болот ал адам. Бирок өзгөчөлүгү 21-кылымда бул дүйнөдө мундай маселелер жөнөкөй каралып калды. Азыр бирөөнү өлтүрүп коюш, бирөөнү зордоп коюш деген маселелер күн сайын телевидениядан, газетадан, андан мындан окуп көрө берип жөнөкөй маселеге айланып атат да. Үрөйүн учуруп адамдын жакасын кармата турган окуялар өтө күчтүү болуп атат. Бизге берилип жаткан маалыматтар Кудайым өзү сактасын. Азыр бир окуя айтам. Бул баардык апаларга тиешелүү эмес, бирок Наргиза деген эжебиздин окуясы. Бул эжекебиз жаштыгынан билесизби, жаш балдар конфетти жакшы көрөт, конфеттин кагазын өзгөчө ойнойт. Ошондо конфеттин жеп, конфеттин кагазын таштап койсо, кагаздарды чогултуп, биз кимдин кагазы көп болсо ошол авторитет айым болуп, өзүнчө биз ойноп, анан чачтарыбыз мындай жерлерине андай гүлдөрдү, чамбарларды тагып алып, анан мажурун талдардын астынан барып алып, талдардын чырпыктарын үзүп, ойноп, бири-бирибизди мынтип, айтор бактылуу жаштыгыбыз өзгөчө өтүп жаткан учур. Эрте жазда чөптөрдү терип келип, прашки кылып жеп, өзгөчө күндөрүбүз уланып чоңоюп жаттык. Апамдын жумушу эмне? Апамдын жумушу көчөдө олтурмай, көчөдө гыйбатчы, ушакчы аялдарга кошулуп, бир торсундун үстүндө, отундун үстүндө эски жыгачтар болот, ошонун үстүндө же бир таштын үстүндө көпчүгүн коюп алып, өткөн кеткендин гыйбатын кылып, ушагын кылып олтуруу болгон болчу. Биз менен тарбиябыз менен эч иш болгон эмес. Мен көбүнчө, менин 2 сиңдим бар. Мен чоң кызмын үй бүлөдө. Биздин жумушубуз ар дайым, апамдын жумушу биздин тарбиябыз менен иши жок, а биздин жумушубуз ушу эркек балдар менен ойноп жүрүү, көчөдө жүрүү, баягы күкүрттүн дандарын таштап койсо, баягы коробкасын алып, ошо менен ойноп чоңоюу. Айтор ушундай, балдардын чөйрөсүндө эркек сыпат болуп чоңойгонду баштадык. Ошентип күндөр өтүп, айларга айлар, жылдарга жылдар алмашып, тездик менен кыз бала тез бойго жетет дегендей, апамдын биз менен иши болбоду, жакшынакай сырдашкан жок, аралыкты сактаганы жок. Каалагандай апам өзү менен жүрдү, ошол гыйбатчы аялдар, ошол кеңири жашоосу, атам өзүнүн жумушу менен, биз менен тарбия ойдогудай болгон жок. Биз чоңойдук, бой жете баштадык. Ошол белгилүү мектеп 11-класс болобу, ошону бүттүк. Бүткөндөн кийин менин подружкаларым, курбу кыздарым белгиленген университеттерге тапшырганды баштады. Өткөндөрү өтүп, өтпөгөндөрү мен сыяктуу көрүнгөн жерде ишке кирип, атайын бир кесиптик бир нерселерге тапшырып, бирөөгө жардамчы болуп, ошондой жардамчы катары иштегенди баштады. Мен дагы ошондой бир фирмага жумушка кирдим. Фирмада өзгөчө эркек сыпатым болгондугу үчүн баардыгына күлкүнү мен жарат элем ар дайым. Корсукту, катуу сүйлөөнү мен кылат элем. Менде кыздык, назиктик деген нерселер жок эле. Себеби ошондой тарбия жок эле. Кызсың сен, кызым, эркекти эркек бол деп тарбия берип чоңойтот экен. Тарбия эркекти эркек, кызды кыз кылат экен негизи. Бизде ата-эне воспитание, ошол түшүнүк мындай нерсе жок болгондуктан биздин көз карашыбыз башкача болуп чоңойду. Ошол кирген фирмамда дагы, иштеп жаткан фирмамда дагы мен эркектердин жумушун кыламын. Эркектердин жумушун бериңиздер деп шефиме дагы, кароолчума дагы айтып, башкага дагы айтып, зарплатасы көп болсун, айлыгы көп болсун деп ошол жерде иштейт элем. Эркектер кылбаган кээде иштерди кылып койот элем. Кээде күрөш ойноп эркектер менен кеңири эле мындай маселелер. Кыздык деген, мен кызмын, уялуу, кыздык, назиктик деген нерселер сыпаттары жок эле менде. Тартууну деген нерселердин өзү жок эле. Ошондой иштерим күн сайын уланып жатты. Убакыт өтө тездик менен зымындап өтүп жатты. Окууга киргендери кирди, жардамчы болгондору жардамчы болду, бирок кезеги менен менин курбу кыздарым дагы аттаганды баштады, турмуш жолуна аттанды. Чыныгы жашоо, оюнчук жашоодон чыныгы жашоого кадамдарын таштаганды баштады. Ар кайсы жактарга, ар кайсы облустарга турмушка чыкканды баштады. Күндөрдөн бир күн апам мага өтө бир өзгөчө сөзүн айтты. Бул сөздү түзмө-түз айткандыктан мен каткырып күлүп жибердим. Кызым, сүйлөшкөн жигитиң барбы деди. Деп айткан учурда кичине ойлондум жана каткырып күлүп жибердим. Апа, мендейлерди ким карайт эле? Менде андай нерсе жок, болгон дагы эмес. Бир жигит мени жактырып, бир гүл берип, башка мындай нерселер болгон эмес деген сөзүн айттым. Апам мындай ажылдап, аюуга окшоп жүрсөң,
мынтип күлүп жүрсөң, сенде мындай тарбия болбосо, мындай өзүңдү өнүктүрбөгөн болсоң, албетте сөзсүз түрдө сага эч ким маани бербейт. Мындай кыз болчу, кызга окшоп жүрчү, назик болчу. Ана подружкаңды кара, мына курбу кызыңды кара, мына кошунабыз Айгүлдү кара кандай жүрөт, кандай татынакай кыз, кандай сулуу, кандай акырын сүйлөйт. А сени кара, аюудан айырмаң жок деп өтө катуу сөздөрдү айтты, бул жүрөгүмө канжардай болуп тийди. Мен албетте өкүндүм, ойлондум, ыйладым, сыздадым, бирок жашоо бул менен токтоп калбайт. Албетте уланат сөзсүз түрдө, күнүм күнгө, түнүм түнүнгө ойлоп, баягы аялдар ыйлаган учурда эки себеп менен, биринчиси бир нерсени ишендирүү үчүн, анан экинчиси дартын ичиндеги күйүтүн чыгарып салуу үчүн ыйлайт го. Мен да ошентип ыйлап, күйүттөрүмдү чыгарып, бирок күнүм өтүп жатты. Күн сайын жумушка барып келем, бул жерде башка жумуш. Кире бериш жерде, кассага жакын жерде подружкам, өзүмдүн курбу кызым иштейт. Бирок ага биз чөйрөдө курбу классташтарым менен, досторум менен, курбуларым менен тамаша катары кимдин сүйлөшкөн жигити болсо же жигит менен эме мамиле кыла турган болсо, турмушка чыккан болсо күйөөсүн Ромео деп коебуз. Биз бул Жюлетта, Ромео Жюлетта болуп, Ромеоң келиптир, Ромеоң мишка алып келиптир, Ромеоң гүл алып келиптир, Ромеоң кой бербей койду деп ар кандай кызык тамашаларды кылып тамашалашат элек. Шаарга кетип жаткан окуучу же шаарга окуп жаткан курбу кыздарыбыз өзгөчө тийишип, силердики богатый деп, силерде өзгөчө машинасы менен келет деп, айылдан да эмес деп бири-бирибизге өтө катуу тамашалашып ийишет элек. Эгерде кокус той болуп кала турган болсо, тойдун ортосун мен бербейт элем, каткырат элем, күлөт элем, бийлейт элем, айтып, менде татуулуу деген нерсенин өзү жок эле. Бир бала келип калса, чөйрөбүздөн кыздардын атынан эң биринчи ойноп чыгара турган, алдыга секире турган мен элем. Эч нерсеге тартынбайт элем, карабайт элем дейт да. Ушундай кыз элем деп Наргиза ушинтип айтат. Жана менин ушундай жашоом өзгөчө күндөргө уланып, ошол курбума болуп койгон, сөйкө салып койгон башка жигити менен күн сайын келип караймын. Бири-биринин колун кармап отурган болот, же күлүп берип кетип аткан, же мишка берип кетип аткан, же бир жакшынакай сөзүн айтып кетип аткан, ошол сөздөрүн дагы угуп, менде буларга карата бир махабат пайда боло баштады. Булардын ортосундагы сыйкыр сөздөр, булардын ортосундагы мээримге, махабатка болгон сөздөрү менин жүрөгүм дакылдап согушуна себепчи болду. Ошондой болот го. Өзгөчө аялдар жакшы сөздү укканды, жакшы белек алганды өтө үмүт кылып күтөт. Жана мен алардын ортосунда болгон мамилени, өзгөчө Ромеону жигитти мен ашык болуп жакшы көрө баштадым. Анын сөздөрү жан дүйнөмдөн чыкпай, бир жумуш кылам, үйдө болом, кайсыл жерде болбойн, ал жигиттин сөздөрү менин оюмдан эч кетпей жатты. Жана апам менен барып, эмнегедир апама жарылгым келди ушул маселени. Кайра жигитиң барбы, анын барбы, мунун барбы дегендиктен апама барып болгон окуяны айтып бердим. Жумушта ушундай жигит бар, бирок анын курбу кызым жакында болуп койгон, сүйлөшөт, той болот дегендей маселелерди айткан учурумда, жакшы көрөсүңбү ошону чындап? Ооба, жакшы көрөм. Анда буну жолу оңой. Сен мага коюп бер бул жагын. Сен алдын маселесинде ал жигит кыздын ортосуна мамиледе сөздөрдү бүт мага алып келесиң, мен айткан сөздөрдү аларга жеткизип барасың. Мындайча айтканда ортодогу ортомчу болдум мен. Апам болсо ар кандай бакчыларга, көз ачыктарга барып, ар кандай кайнатмаларды, ар кандай дарыларды алып келип берет. Мен барып аларга чайга кошуп, тамакка кошуп ичирем. Баягы курбуларга, баягы жубайларга. Айтор, мен бакытым үчүн күрөшүп атамын го, мен өзүмдүн келечегим үчүн күрөшүп атамын го деген шайтандын берген пикири менен баягылардын ажырымын күтүп жаттым. Ар кандай сөздөрдү айтам, кичине ортого чыр салам. Шайтан ушундагы келбеде чыр салат жубайлардын ортосуна. Мен дагы ушинтип шайтан болуп, башча шайтан болуп, баягы иммунитет слабый болгон жерде вирус келип урат го, ошол вирус болуп, алардын ортосунун турмушун буза баштадым. Апама алып келген чай-пай бирдекелерин кошуп берем, айтор, көңүлү сууп баштады булардын ортосунда. Жаман сөз баары чиритет экен адамды. Жаман сөз баары иритет экен адамды. Баягы бири-биринен көңүлү калып, бири-биринен көңүлү сууп, акыры кыз башкага тиемин деп калды. Ошентип айткан сөзүнөн туруп башкага тие турган дагы болуп калды. Той күнү кызга бардым, алдында жүрдүм, кызматын кылдым, жакын подружкасы болдум. Аны баары бир сүйөт элем, аны катуу жактырат элем, ага тийишим керек эле деп миң күйүт ый менен, сыз менен башкага тийип кетти, апасынын мажбурлоосу менен. Бала дагы, баланын алдында, ошол учурда баланын алдында туруп, апам үйрөткөн сөздөрдү айтып, башканы караңыз, көз алдыңызды караңыз, ал кыз сизди таштап кетти, тойго чейин таштап кеткени жакшы болду негизи. Тойго чейин, тойдо үйлөнүп алып кийин таштап кеткени эмне болот эле? 1-2 балаңыз менен таштап кеткени эмне болот эле? Азыр таштап кеткени жакшы болду. 7 миллиард эл, 8 миллиард эл.
Анын көбүрөгү кыз толтура, эки жагыңызды караңыз деп дух берип, мотивация берип, мындайча айтканда ага апам үйрөткөн сөздөрдү айтып, балага жагына баштадым. Жана бул нерсе чындап күч берип, иш берип жатты. Бала мага тартыла баштады. Мурда айткан сөздөрүн мага айтып жатты. Айтор баланы кадимкидей магнит сыяктуу тартып алды өзүмө. Бирөөнүн бакытын бузуп, өзүмө бакыт кура баштадым деп айтат да. Кирпичтерин эми сала баштадым. Ушинтип, ушул жол менен. Жана бул нерсе улана баштады. Мамилебиз чукурланып, чукур болуп, баягы кафелер, баягы кинолор, баягы мишке берүүлөр, баягы гүл берүүлөр айтор акыры барып махабатка айланды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бири-бириңерге белек бергиле, ортоңордогу сүйүү, мээрим махабат ашсын дейт да. Пайгамбарыбыздын сөзү туура экен, ошондой сөздөр болуп, белектер болуп, айтор махабатка айланды. Жана күндөрдөн бир күн баардыгы таштап кетти, менин сүйгөнүм да таштап кетти, бирок сен менин алдымда болдуң. Ойлоп карасам, сизден башка мага эч ким туруктуу эмес экен, эч ким мага мындай жетерлүү эмес экен. Эгер мен ушул сунушту айтсам, сиз мага турмушка чыгасызбы десем, дегенде мен мында колдорум титиреп, ооба деп айтайын дедим. Бирок апам үйрөткөн нерселер жок деп кичине ойлонуп көрүшүм керек эле. Ата-энем айтканы болот деп ушул нерселерден айтып кутулуп чыгып кеттим баягы жерден. Жана бул ата-энесин жиберди, жуучу келди, куда болду, андай болду, мындай болду, той болот, тойдун эртеси дагы болот, тойго чейин даяргерчиликтер баардыгы көз жумуп өтө тездик менен өтүп кетти. Мисалы той 20-сында болот десе, 10-дан баштап даярдансак, 10 күн өтө тездик менен өтүп кетет. Мисалы саарлап 6-да турсаңыз, саат 8-ге мектепке барасызбы же университетке барасызбы, ошол ортодогу 2 саат өтө тездик менен өтөт. Байкасаңыз ушундай. Себеби биз бул учурда өтө шашып иш кылабыз, ошон үчүн тез өтүп кетет убакыт. Шашканда убакыт дагы шашат, сиз жайланганыңызга убакыт дагы жайланат. Ушундай да убакыт. Сизге карап иштейт, сиз ага карап иштей албайсыз эч качан. Ошондой шашканыңызда ал дагы шашат. Мен дагы ошондой күндөрүм уланып, ошондой түндөрүм уланып, баягы жерге баргандан кийин уктап каламын түшкө чейин, ага да маани бербейт кайненем. Баягы жерде жатып каламын, баягы жерде жаман мамиле кылып калам, кээде күйөөм менен күрөшүп ойноп кетемин, кээде бакырам, эркек окшоп каткырып күлүп жиберем. Ошондо күйөөм кайра эскертип айтып жатты, сен келинсиң, жаңы келинсиң, ордуңду билгин деп кайра айтып жатты. Бул арада менин турмушум кетип жатат, бирок кайненем менен мамилем жакшы эмес. Себеби кайненем менен кантип мамиле кылганды апам бир ооз айткан эмес. Менин сиңдим бул арада башка бирөөгө турмушка чыкты. Жана бул турмушка дагы апам киришкенди баштады. Ар кандай бакчыларга барып бирдекелерди окутуп келет, ага берет, ал барып кайнене кайнатасыга берет. Буларга көбүрөөк мамиле кылат эле. Неге десеңиз, ал сиңдим тийген жер байыраак болчу. Андан көбүрөөк акча келет эле, ошондуктан ага көбүрөөк маани берип, мени унуткандай болуп калды. Менден эч нерсе барбай калды апама, ошондуктан ага көбүрөөк мамиле кылып калды дейт да. Бирок апамдын айтканын кылып сиңдим береке тапкан жок. Ар кандай нерселерди алып барат, берет, ичирет, жедирет. Кайненесинин мамилеси жакшы болбой, урушуп, кээде зычуу. Күйөөсү менен дагы мамиле чыгыша албай эч. Себеби апамдын үйрөткөн тактикасы менен кетип атат бул маселелердин баардыгы. Анан балама деп чогултуп, анан бутум ооруп атат деп чогултуп, айтор акыначылык толом менен акча чогултуп, өзүмдүн апама алып келип бериш керек эле бул. Ошондой милдеттендирмелерди кылып. Күнөрдөн бир күн үйгө кете турган болуп, сиңдим атайын чогулткан акчаларын банкага салып коюп, сумкасына салып коюп, ошол учурда кайра келип үйдүн ичине кирип чыгайын, баламдын бирдекесин унутупту деп, бир бала болгон арада ага чейин. Кирейин деп бир баламдын бирдекесин алып чыгайын деп чыккан учурда, кирген учурда кайненеси ушу кудагый жака жөн барбасын, бекер барбасын, бир колуна бирдеке, куру кол барбай бирдеке алып барсын деп, деген максатта сары май ошондой бирдекелерди алып чыккан учурда сумкага көз түшөт. Ал билет эчтеке алып барбаш керектигин. Бирок банкадагы акчаларды көрүп, бирок бардыгы кеч эле да. Шермендесин чыгарып, көчөсүнө, айылына шермендесин чыгарып, сиңдимди өзүбүздүн үйүбүзгө таштап кетти кайненеси. Ажырашты. Мен ажырашайын деген ниетим бар эле, бирок сиңдим ажырашып келгенден кийин мен тартылып калдым бул жерде. Ортодо ооба балабыз жок, башка жок, кээ бир себептерден улам, себеби 1 жылдан өтүп калды, бала деген маселе дагы болуп атат. Балага эми шашпай эле аракет кылабыз деген негизи күйөө менен дагы планым бар эле. Күйөөм иштери бар эле, ошондо бүтүп алгандан кийин шашпай деген тилектерибиз бар эле.
бирок мамилебиз сууп, күйөөм менен дагы, кайненем менен дагы эч бирибиз эки болбой жатты, окшошпой жатты жашообуз. Бирок сиңдим келгендиги үчүн эми жакшына жашоону дагы да аракет кылып, мен эми ажырашкан үстүнө ажырашып өлгөн үстүгө тепкен кылып барбайын үйгө кайтып, бардык жакындарыбызды шермендесине шермене кылбайын деп кайра ойлонуп жаттым. Не кылсам экен деген чечимдин негизинде. Албетте күйөөмдөн себеп издесем дайым шылтоо табылат го. Мындай айып издесең адамдан айып табылат да, күнөө дайым табылат. Себеби күнөөсүз Кудайдын өзү. Ошентип күйөөмдүн ар кандай күнөөлөрдү издеп жатып, акыры бир аялга жакындаганбы, жакындаган эмеспи деген негизде күйөөм ар кандай доомас сөздөрдү жаадырып, ар кандай сөздөрдү айтып, сен экинчи аялың бар же экинчи бирөөнү таап алгансың деген сөздөрдү кылып, бул нерсе ашыкча болуп түштү. Акыры келишпестен сиңдимди дагы ажыратты менин апам, мени дагы ажыратты. Мен болгон окуяларды жеткизип турам апама, апам бизге чечим чыгарат эле. Апамдын көз карашы ушундай болчу. Ошентип Наргиза көздөрүндө жаш менен бул каттарды жазат экен. Азыркы Кыргызстандагы болуп жаткан окуяларды чагылдыргысы келет да. Мен жеткире алган эмес, кат түрүндө жеткире алган эмес, бирок мен жеткирип айтып берет элем ушул нерселерди. Ушундай апалар бар да. Окуя ажырашты, бул жерде жашоосу талкаланды экөөнүн тең жашоосу. Мен ойлойт элем, ушул кайненеси айтып атпайбы, апабыз жаштыгыбыздан торсундарда, таштарда отуруп алып гыйбат кылып, биздин тарбиябыз менен алек болбойт эле дейт да. Бүгүн дагы жок эмеспи? Көчөдө отурбайт бүгүн телефондо отурат апалар. Ошо көчөдө отургандын ордуна, ошол таштын үстүндө отуруп өткөн кеткенди гыйбат кылгандын ордуна, турецкий сериалдарды көрүп отургандын ордуна, телефон кармап көрүнгөн подружка менен сааттап сүйлөшкөндүн ордуна, кофейняга келип алып мындай кичинекей кашык менен чайды аралаштырып ичип сааттап подружкасы менен сүйлөшкөндүн ордуна бала тарбиясы менен алек болсо, азыркы апалар кыздар кандай гүл болуп чоңоет, кандай назик болуп чоңоет, кандай сулуулукту, берметти сактай турган кыздар болуп чоңоет. Көрүнгөн бакшыга барып, көрүнгөн көз ачыкка барып, аны окутуп, муну окутуп, көрүнгөндүн ортосуна душманчылык салгандын ордуна Куран окушту үйрөнүп, өзүнүн диний илимин, сабаттуулугун күчөйтүп, тарбия деген нерсени, бул нерселерди өзү билип башкага кыздарына, башкаларга үлгү болуп үйрөткөндүн ордуна, көрүнгөн бакшыга баргандын ордуна бул илимдер менен алек болсо, Куран менен чоңойгон кыз жамандык кылбайт, кыянат кылбайт, ойноштук кылбайт. Өзү туура болуп, туура нерсени бере турган болсо кыздарга, ал кыздар кандай алтын кыздар болуп чоңоет. Ошол учурда бул апа эч качан ойлонушка дагы мындай кажет себеп калбайт да, себеби кызынан көңүлү ток, жүрөгүнө тынчтык менен үйдө кеңири отурат. Себеби турмушка чыккандан кийин мындай кыздар турмушун эптеп кетет. Алдыга мындай ортого эч бир нерсени салбайт. Жашоосу дагы бакытта, бактылуулукта өтөт да. Себеби булар диндин тарбиясын алган кыздар. Мен сөздүн аягында мисалы Абдышкүр устаздын апасы Гүл апа мен дубасын алып калдым. Ушул Гүл апа өзүнүн атын тамгасын мындай тамга жаза албайт эле, окуганды билбейт эле. Ушул апанын баардык балдары, мисалы 14 бир тууган болсо, 14 бир тууганды өтө күчтүү тарбиялап койгон да. Устаз Абдышкүр өзү айткандай, Гарвардда окуган эмес, Америкада күчтүү университетте окуган эмес, бирок тарбияны бизге кандай күчтүү берип койду дейт да. Чындыгында тарбия бөлөк нерсе. Сиз тарбия беришиңиз керек балдарыңызга, кыздарыңызга. Ошол учурда биздин коомубуз тазарат. Качан эне деген мектеп, эне деген университет оңоло турган болсо, эч бир мугалимге шанс калбайт. Тарбия сонун болуп барса мектепке бала, мугалимден билим алат да. Азыр мектепке барсаңыз, мугалим же тарбия берсинби, же билим берсинби? Тарбиялуу балдарга билим бериш керек негизи. Мугалимдин жумушу ошондой. Тарбияны үйдөн алып келет. Үйдөгү нерсени мектепке келип реклама кылат да бала мындайча айтканда. Бүгүн зордоп койду, өлтүрүп кетти, кызды зордоп өлтүрүп көмүп койду деген маселелер жөнөкөй нерсе болуп калды. Бул неге десеңиз, үйдөн албай атат да эч нерсени. Үйдөн тойбой атат тарбияга. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, окуядан сабак алайлы ар бирибиз. Мындай окуялар көп, реалдуу түрдө айтып беришибиз мүмкүн, факт түрүндө айтышыбыз мүмкүн, изилдеп, ижад этип. Бирок бул нерседен уялабыз, ачыгын айтканда, коркобуз ачыгын айтканда. Мындай жиркеничтүү окуялардан. Аллах баардыгыңыздарды алтын башыңыздардан аман кылсын.